Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Аида Касмалиева Садыр Жапаровдун өкмөт башчылыгын тааныбайт. Бүгүн 1-күндөн баштап 3 жыл качып жүргөн, 3 жыл абакта жаткан Садыр Жапаровдун өкмөт башчылыкка дайындалышы талаш тартышка түштү. 10 октябрда өткөн Жогорку Кеңештин жыйыны мыйзамсыз экенин, жыйындан чыгып кеткен Аида Касмалиева, Кыргызстан фракциясынын 10 депутаттын атынан чыгып сүйлөгөн Канат Исаевдер ушундай билдирүү таркатышты. Эл тарабынан чимкирик аталып келген эл өкүлдөрү дагы чимкириктигин көрсөтүп жатабы. Депутаттар чогула албай жатса, эл өлкөдө туруктуулукту күтүп жатат. Аида Касмалиеванын айтканына караганда, биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков өкмөт башчылык милдетин аткарыш керек. Ал эми төраганын ордун Мирлан Бакиров эмес, өзү басыш керек экенин белгилеген. Талаш тартыш дагы жарала берсе, анда өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков менен Садыр Жапаровдун ортосунда да жарылуу болушу мүмкүн. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Мыктыбек Абдылдаев төрагалыгынан чегинди. Мунун бир далили 10 октябрда Жогорку Кеңештин жыйынын өткөзбөй жатып, спикерлик кызматын өткөзгөнгө шашкан. Бүгүнкү жыйында эртеңки талкуу талаш тартыштан корккондой түр көрсөткөн. Айтор өзүнүн спикерлик жоопкерчилигин аксакал катары спикерлик кызматын толук аткара алган эмес. Ошондой юрист иретинде кийинкисин сезгендей, сезимталдык менен бул оюндан чыгып кеткендей. Ушундай шанска Мыктыбек Юсупович 2005-жылкы революцияга да кабыл болгон. Ал эми 2010-жылкы революциянын алдында Курманбек Бакиевдин администрациясынын аппарат жетекчисинен өз арысы менен кетип калганы маалым. Айтканы менен жооптуу иштерге жоопкерчиликтен качып келгени анык болуп калды. Бүгүнкү акыбал легитимдүүлүккө келиш керек. Мындай билдирүүсүн Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров Азаттык радиосунун интервью берип жатып билдирген. Анын журналисттин суроосуна берген жообунда кеп өкмөт башчы болуп алыш эмес, кеп дүйнөлүк арена биздин өлкөнү тааныйбы деген. Чындыгында ушул убакытка чейин өкмөт башчы Садыр Жапаровду эч ким тааныган эмес. Европалык өлкөлөр легитимдүү өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков менен гана сүйлөшө турганын билдирип чыгышкан. Ошону менен бирге Адахан Мадымаровдун эгер президент Сооронбай Жээнбеков ишин таштап кетсе, өлкө туңгуйка кептелерине токтолуп кеткен. Азаттык журналисттеринин кабарында 10 октябрда Жогорку Кеңештин жыйынына 41 депутат гана катышкан. Легитимдүү, легитимсиз экендигин билүү үчүн так ошол жердеги санды билүү керек. Биз депутаттар кол көтөрүп атканда, биз түз эфирде буну чагылдырдык да, биздин кабарчылар ал жерде баягы өзү ишеним кат аркылуу эмес, өзү келген депутаттардан бир 40 депутатты санап чыкты да. Анан бирок тиги төрагалык кылып аткан Мыктыбек Абдылдаев дагы сессиянын башында мен төрагалыкты берем деп Мирлан Бакировго берип кетип калгандыгы дагы бир топ суроолор жаратты. Эми анын өтө эле мындай деталдарына кирбей эле коелу. Негизги маселе ошол 10 киши ишеним кат аркылуу келди деди. Бирок ошол жерде катышып отурган биз 40тай депутатты көрө алдык, санап аттарын жазып чыктык. Демек силер жазып чыккан болсоңор, мен силерге ишенем. Мен силерге ишенем. Саясатчылардын ал же бул деп айткандарын ар кандай мындай бир кандай десем, күмөн санасаң болот, бирок эгер силер өзүңөр көзүңөр менен карап отуруп санаганыңарда 40 киши катышып отурган болсо, анда легитимсиз. Анда мыйзамсыз. Эгер 40 киши катышып отуруп, андан калгандарын баары ишеним кат берген болсо, ал дагы легитимсиз. Айтып атпаймынбы? Ишеним кат менен легитимдүүлүктү жарата албайсың. Кворумду жарата албайсың. Ал кворум деген ар бир киши өзү жеке катышмайынча кворум жок деп эсептелинет. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.